Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы балдар сыйкырдуу таблицалар. Балдар биз мурдагы сабакта да сыйкырдуу таблицалар менен иштегенди үйрөнгөнбүз. Ошол сабакты бүгүн дагы улантабыз. Бүгүн сабактын максаты сыйкырдуу таблицалар толтуруу ыкмаларын үйрөнөсүңөр дагы. Көбөйтүү амалы катышкан сыйкырдуу таблицалар толтурууну үйрөнөбүз. Биз мурдагы сабакта кошуу жана кемитүү катышкан сыйкырдуу таблицалар толтурууну көргөнбүз, үйрөнгөнбүз. Жана 3-чү бул терс сандар бар таблицалар толтурууну биле аласыңар. 4-чү бөлчөк сандар бар таблицаларды толтурууну үйрөнө аласыңар. Жанагы балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Бул жерде биз мурдагы сабакта 3 буртук жана анын түрлөрү деген тема өткөнбүз. Ошол теманын ичинен бул жерде 5 суроо түзүлдү. Бул 3 буртук жана анын түрлөрү, 3 буртук деген эмне? Жана аны кандай түрлөргө бөлүнөт? Экинчи бул 3 бурчтуктун бурчтарына жараша түрлөрү. Эми бул 3 бурчтукту негизинен 2 чоң түргө бөлгөнбүз. Бул бурчтарына жараша түрлөр жана жактарына жараша түрлөр деп. Эми экинчи ушул 3 бурчтуктун бурчтарына жараша түрлөрү өз ичинде дагы кандай түрлөргө бөлүнүп кетет? Ушул суроого жооп беришиңер зарыл. 3-чү бул тик бурчтуу 3 бурчтуктун элементтери. Тик бурчтуу 3 бурчтук деген эмне? Жана анын кандай элементтери бар? Бул жерде катет, гипотенуза деген түшүнүк келет. 4-чү бул тең жактуу 3 бурчтуктун өзгөчөлүктөрү. Тең жактуу 3 бурчтук деген эмне? Жана кандай өзгөчөлүктөргө ээ? Периметри кандай түрдө эсептелинет? 5-чи бул 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы канчага барабар? Эми 3 бурчтуктун кандай түрү болбосун, алардын ички бурчтарынын суммасы бир эле градуска барабар. Демек ушул канча градуска барабар экендигин табышыңар зарыл. Эми балдар ушул суроолордун баарына жооп беришиңер зарыл. Баарыңар ушул результаттерден эсиңерде болбогондорун таап жооп беришиңер керек. Анда жаңы темага кирели. Бул жерде жаңы теманын 5 план менен бүгүн үйрөнөбүз. Көп өлчөмдүү таблицаны кошуу жана кемитүүнү пайдаланып толтуруу. Биз мурдагы сабакта 2 өлчөмдүү эле таблицаны караганбыз. Демек бүгүн биз көп өлчөмдүү таблицаны кошуу жана кемитүүнү пайдаланып толтуруу. Экинчи бул көбөйтүүнү пайдаланып таблицаны толтуруу. 3-чү бул терс сандары бар таблицаларды толтуруу жана 4-чү бөлчөк сандары бар таблицаларды толтуруу. Анда биринчи план балдар бул көп өлчөмдүү таблицаларды толтуруу, кошуу жана кемитүүнү пайдаланып. Бул жерде биз мурдагы сабакта таблицаларды толтурууну караганбыз, бирок ал 2 өлчөмдүү болчу, 2 мамча, 2 жолчодон турган. Бул жерде мисалы 3 жолчо, 3 мамчадан туруп атат. Бул демек бул жерде дагы ошол 2 өлчөмдүү таблицаны толтуруу дагы эле логикалык жолдор колдонулат. Бул жерде дагы эми мисал карасаңар, бул жерде канча уяча бош турат? 4 уяча бош турат. Ошо 4 уячаны керектүү маанилер менен, тиешелүү маанилер менен толтурушу зарыл. Эми карагыла балдар, биз мурдагы сабакта дагы ошол 2 өлчөмдүү таблицада дагы караганбыз. Ошол биринчи биз могу диагоналын алып карайбыз. Диагоналы 25, 13, 12 диагонал баары белгилүү. Жана ошол бош уячаларды бул жерде тамгалар менен белгилеп алдык. Себеби алар белгисиз бизге. Эми карагыла, бул жерде 25, 13, 12 белгилүү. Алардын суммасын алсак 50 болот. 50 болот. Эми карагыла балдар, бул жерде бул экинчи могул диагонал, мисалы 21, 13 си, бул си белгисиз. Демек булардын суммасы да канчаны бериш керек? 50-нү бериш керек. Демек суммаларыбыз 50 болот. Анда сибиз барабар канча болот? 50ден 34 кемитсек 16 чыгат. Эми карагыла балдар, бул таблицанын деген эч бир жолчосу толук белгилүү эмес. Биринчи жолчосунун ааны таап алалы. Ааны таап алалы, себеби анын ордундагы маанини таап алсак, жок дегенде бир жолчосу белгилүү болот. Ал үчүн могул 21 карагыла, эми анын жанындагы 3 сандын суммасы 50-нү берип атат. Демек 3 сандын суммасы 50-нү бериши керек. Эми карагыла, анын жанында мисалы 12 д белгисиз, 2 белгисиз болуп калат бул мисалы. Андан башка кайсылар болушу мүмкүн? 15, 21 а болушу мүмкүн. Демек 21 кошуу 15 кошуу а барабар канчаны берет? 50-нү берет. Себеби бул диагоналда 50 болчу, ошол 50-дү алдык мисалы ошо аны таап алыш үчүн. Анда абыз барабар 14 деген чындык болуп чыгат. Эми карагыла балдар, ушул жолчонун бар, ушул жолчодо жайгашкан мамчада жайгашкан бардык цифралардын суммасы 21, бул жер 14 болду. 12 ушунун суммасын табалы. Анда суммасын тапсак канча болот? 47 болот.
47 болот. Эми карагыла, демек биз ошол ар бир жолчонун суммасы 47 деген негизди алып калган жолчолорду издесек болот. Демек анда 15 кошуу 13 кошуу d барабар 47 деп алабыз. 47 деп алабыз. 47 деп алсак анда d-убуз 19 деген жыйынтык келип чыгат. Эми карагыла, демек бул 3-чү мамычадагы 47 чыгышы керек. Анда 25 кошуу b-убуз канча? B-убуз белгисиз. Ал эми s-убуз таптык, жана биз могул диагоналды тапканыбызда 16 деп табылган. Эми ошону тапсак 47 болот. Анда b-убуз барабар канча болот? 9га барабар болот. Эми балдар, биз ошентип таблицабызды толтурдук. Демек бул жерде бардык мамычалардын суммасы 47ге барабар. Ал эми диагоналдардын суммасы 50ге барабар. Демек ушундай бир жол менен толтурсак дагы болот. Сөзсүз түрдө эле бул жолчолор бирдей суммага же болбосо бирдей айырмага ээ болушу шарт эмес. Болгону ушул таблицанын толтуруунун ар түрдүү логикалык жолдорун ойлошуңар жана аны колдонушуңар зарыл. Түшүндүкпү балдар? Анда экинчи планга өтөбүз. Бул көбөйтүүнү пайдаланып таблицаны толтуруу. Биринчи эки өлчөмдүү эле жөнөкөй таблицаны толтуруп көрөлү. Бул жер мисалы бир уяча бош. Анда кантип табабыз? Эгер анда да биз диагоналды колдонсок, эгер 65ге 28ди көбөйтүп, анда 52 бул жердеги сан x санда көбөйтүлүш керек. Демек 52x барабар 28 көбүтүү 65 деген бир өзүнчө теңдеме келип чыкты. Андан 52x 1820 болду барабар. Андан чыккан жыйынтык бөлсөк 35 деген келип чыгат. Демек 35 деген сан менен бул таблицаны толтурсак болот экен. Жөнөкөй эле экен. Эми экинчи мисал көп өлчөмдүү болгон учурда кантип толтурабыз? Көп өлчөм таблица болуп, көбөйтүү амалын пайдаланып. Мисалы бул жерде бир 3 өлчөмдүү таблица берилди жана бул жерде 2 уяча бош болду. Демек аларды А-Б'ди белгилеп алсак, анда карагыла балдар, эми могул диагоналын таап алалы. Мисалы 6 15 88 болду. Анын жыйынтыгы 7920 болду. Эми ол жерде мисалы b деген саны белгисиз. Демек бул ушул диагоналдын көбөйтүүсүндө канча болуш керек? 7920 болуш керек. Анда 24 15-ти көбөйтөбүз b-га 7920. Ал эми мындан 360 24 15-ти койсок b барабар 7920 деген жыйынтык келип чыгат. Мында b-ны тапсак 22 деген санды алабыз. Эми карагыла, бул a-ны табышыбыз зарыл. A-ны табыш үчүн бул 6-ны 40-ка көбөйтүп a-га көбөйтсөк 7920 чыгат деп алалы мисалы. Анда 240 барабар 7920 болот. A-ны тапсак 33 деген сан келип чыкты. Демек биздин эки уячабыз 33 жана 22 деген сан менен толтурулду. Түшүндүкпү? Көбөйтүүдө деле кошуу менен кемитүүдө кандай эреже пайдаланса, ошондой эле эрежени пайдаланып чыгарсак болот экен. Түшүндүкпү балдар? Анда 3-чү планга өтөлү балдар. Эми бул сыйкырдуу таблицанын жетишпеген маанилерин жазгыла деп атат. Эми мында терс сан катышкан таблица. Эми кантип табабыз? Мисалы бул жерде таблица 3 өлчөмдүү таблица берилди. Канча уяча бош? 4 уяча бош. 4 уяча бош. Эми бул жерде мисалы эч бир диагонал дагы белгисиз экен. Мисалы бир диагоналдагы баары белгилүү эмес экен. Мисалы карап байкап көргөн болсоңор. Эми бул жерде баарын тамгалар менен белгилеп алсак, карагыла эми 75ке 33-тү жана 11-ди коссок, 75 33 11-ди коссок канча болот? 119 деген жыйынтык келип чыгат экен. Эми карагыла, 75ке 53-тү кошуп, бул жерде d деген бар. D деген бар, демек алда канча чыгыш керек? 119 деген чыгыш керек. Анда d-ны тапсак 119-дан 128 болот бул экөөнүн суммасы. Кемсек минус 9 деген жыйынтыкты алабыз. Түшүндүкпү балдар? Эми кара, биз d-ны таап алдык. Эми s-ны табыш үчүн 67ге 53-тү кошуп, s-ны коссок да 19 чыгыш керек. Бул диагоналдагы. Демек мында s деген минус 1 деген жыйынтыкты берди. Эми карагыла, b-ны табыш үчүн 67ге 11-ди кошуп, b-ны кошобуз. Анда жыйынтыгыбыз канча болот? Жана биз 67ге 11-ди кошуп,
33'tü моундай түрдө коштук эле. Эми ошондой түрдө бул жагын да кошобуз. 67 11-ди кошобуз, анан b-ны кошобуз. Анда да жыйынтык канча чыгыш керек? 10 119 деген жыйынтык чыгыш керек. Анда b 41 деген жыйынтыкты алабыз. Эми бизде кайсы белгисиз калды? A деген белгисиз саныбыз бар. Эми аны кантип табабыз? Демек, A'быз A'га b-ны кошсок жана d-ны коссок, карасаңар бир өзүнчө үч бурчтук, байкадыңарбы? Могул жерде да бир үч бурчтук болчу. Жана бул 67 11 өзүнчө бул да бир үч бурчтук болчу. Эми демек А, Б, D-ны коссок, жыйынтыгы 119 чыгышы керек. Ал эми биз b-ны да таап алганбыз бул жерден, d-ны да таап алганбыз, ордуларына койсок, анда A'быз 87 деген жыйынтыкты алат. Демек, таблицабыз мындай түрдө толтурулду. Түшүндүкпү балдар? Бул жерде аябай ойлонууну талап кылат мисал, конечно, бирок силер ушул ар түрдүү ойлонуп, ар түрдүү жолдор менен чыгара билишиңер керек. Түшүндүк, балдар? Анда 4-чү планга өтөлү. Эми таблицанын туура маанилери менен толтургула. Бул жерде бөлчөк сандар катышкан. Таблица берилди, жана 3 өлчөмдүү таблица экен, жана 4 уяча бош экен. 4 бул жерде жазылбай калыптыр. 6,4 деген бул жер бош эмес экен. Эми карагыла, бул жерде демек 3 уяча бош, бул жерде жазылбай кетиптир, кечиресиңер. Эми карагыла, 5,1-ди бул 1,35-ке жана момундай түрдө кошсок, анда 9,81 деген жыйынтык келип чыгат. Эми карагыла, ошондо момундай түрдө кошконубуздан 3,45-ти бул жердеги жана 1,35-ке коссок дагы канча чыгыш керек? 9,81 чыгыш керек, Анда сыны таап алсак, мында 9,81ден бул экөөнүн суммасын кемитсек, 5,1 деген жыйынтык келип чыкты. Эми карагыла, балдар. Эми бизге кайсы белгисиз калды? D-быз белгисиз, жана A'быз белгисиз. Эми карагыла, D деген бул диагоналда жайгашкан, демек бул экөөсүнүн суммасы дагы кайсын бериш керек? 9,181ди бериш керек. 9,181ди берсе, анда D-дан бул суммасын кемитсе 2,1 деген жыйынтык келип чыгат. А деле ошондой тартипте бул диагоналдын суммасы канча болуш керек? 9,181 болуш керек. Анда бул ордуна койсок, A'быз 4,2 деген жыйынтыкты алат. Демек, биздин белгисиз C жана A'быз 2,1, 5,1, 4,2 менен толтурулуп, таблицабыз толук толду. Түшүндүкпү, балдар? Мында деле бүтүн сандар катышкан таблицаларды толтурган сыяктуу эле эрежелер колдонулат. Түшүнгөн болсок, анда балдар, сабакты бышыктайбыз. Демек, бул сабакты бышыктоо максатында бул жерде мисалдарды иштешиңер зарыл. Бул номер 553, 557, 559 жана 563 көнүгүүлөрдү ушул жогоруда айтылган планда айтылган эрежелерди жана ыкмаларды колдонуп чыгарасыңар. Жана тапшырма бүгүнкү 554, 558, 560 жана 564 көнүгүү. Бул бышыктоодогу иштеген, бул класстагы иштеген мисалдар, мисалы 553, 57, 963дө кандай эреже колдонулса, тапшырмада деле ошондой эреже колдонулуп чыгарылат. Түшүнүктүү болдубу, балдар? Демек, мында бир аз көбүрөөк ойлонууну талап кылат. Мисалы, бир эле таблица ар түрдүү маанилер менен толушу мүмкүн, бирок барында бирдей, мисалы, кошууда, кемитүүдө болсун, көбөйтүүдө болсун, ар түрдүү маанилер менен толушу мүмкүн, бирок чындап алардын айырмасы же болбосо тииндиси же болбосо суммасы бирдей болуп, таблица туура толтурулушу да мүмкүн. Түшүндүкпү, балдар? Анда түшүнгөн болсок, саламатта калгыла.